Бүгүн Эстейн университетинде больницасы, анын каршысында эле бизге сабак өткөн бөлүм саалык билимдери деп коет экен. Саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн сабактары. Бүгүн бизде биохимия, биздин темабыз энергия жана Бүгүн биохимия деген сабак болду. ошол жөнүндө эми толук бизге түшүнбөй калган деп ойлогомда, сөздүн кыскасы бул эмнени сиздер менен бөлүшкүм келди. Өзү профессор айткандай, артык кылам деп тыртык кылбагыла дейт да. тил бул баары деле Дарыгерлер оңой келе эмес го. Эми жөнүндө сүйлөшүп элес, разговор, академический болгондо эми бир аз эң негизги бул мугалим абдан сонун түшүнүп берди. эле эртеден кечке Кереги жок. Мына энергия деген анан ошол бир сонун нерсени айтты да, өтө активный спорт. ашыкча дагы машыксаң эле бас деди да, жөн эле көп машык керек. митохондриялерди кыймылдатып анан организмге зыян келтиресиң деп. Ошондуктан деңеши жөн эле басыш керек дейт да. Артык кылам деп кылбастан жөн эле басыш керек. Ошол эң жакшы, эң пайдалуу дейт. Ошо биз спортсмен болобуз, анан чуркайбыз деп зыян келтирет экен. андан эч кандай жакшы пайда чыкпайт экен Тыртык аягында. Ошондуктан дагы ой басып жүрөйүн деп көрүүчүлөрүм жанында биохимиктин кеңеши боюнча жөн гана басайлы эми буюрса күнүгө жок дегенде 10-15 басайын деп өзүмө дагы убада бердим.